Урматтуу телекөрүүчүлөр, көп эле угуп жүргөн ошол эле эхинококкоз, альвеококкоз тууралуу сүйлөшөбүз. Бир гана адамдардын арасында эмес, бул жана эпизоотологиялык деп коебуз, бул малдардын арасында да жайылып кеткен. Эгерде адамга жукса, 1 жылдан 15 жылга чейин адамда эч кандай клиника бербейт. Күнүнө ошол жаныбардын заң менен кошо 800дөн 1500гө жакын жумуртканы чыгарат. 3 айда бир жолу дарылатып атпайбызбы? Ветеринар кызматкерлерге үй иттин кожоюндары өздөрү барыш керек. Эң негизги жаңгы дарыядан келген сууларды сөзсүз түрдө кайнатып ичүү. Мал сойгондо эгер мисалы үчүн боорунда кандайдыр бир жаралар боло турган болсо, Ошол боордо же өпкөдө мен айткандай кара так болобу, жашыл тактар же бир жаралар болсо, эч качан аны жебеш керек. кош көңүл мамиле кылбастан Бардык адамдар буга активдүү катышыш керек да. Жылына 2 жолу УЗДен өтүп турушуңуздарды суранам. Операциялык, хирургиялык жол менен гана болгондуктан, ошондуктан биз айткан жогорудагы эрежелердин баарын сактаңыздар, так сактаңыздар.